Ар бир кыргыз жана кыргызстандык кыргыз тилде сүйлөсүн. Кыргыз тилинин төл сөздөрү толугу менен сингармонизм законуна баш ийет. Төл сөз деген эмне? Кыргыз тилинин өзүнө таандык сөздөр. Мисалы, мекен, мектеп, терезе. Ал эми кабыл алынган сөздөр: компьютер, телефон, интернет. Кыргыз тилинде үндүүлөр жоон жана ичке болуп экиге бөлүнөт. Жоон үндүүлөр: а, о, у, ы, а, о, у. Ичке үндүүлөр: ö, и, ü, ы, ü. Сингармонизм деген эмне? Гректин гармония үндөштүк дегенин билдирет. Морфология фонетикалык кубулуш. Бир сөз ичиндеги үндүүлөрдүн же үнсүздөрдүн бир эле учурда катарынан келген фонетикалык белгилер. Мисалы, ичке үндүүлөрдүн сингармонизми: эсепчи, ийгилик, келишимдүү, тигүүчү, күзөтчү. Көңүл бургула: эсепчи, и. Ийгилик, и. Келишимдүү: ü. Тигүүчү: ü. Күзөтчү: ü. Жоон үндүүлөрдүн сингармонизми: жаратылыш, жоогазын, сурамжылоо, карагай, буйрук. Көңүл бургула: жаратылыш: а, ы. Жоогазын: о, а, ы. Сурамжылоо: у, а, ы, о. Карагай: а. Буйрук: у. Эмки саакта жолугушабыз.